Жан дүйнөнү жаз гүлүндөй жашарткан, жаз менен кошо келген аялзат майрамы бул жыл мезгилинин башталышына көрк берип, айлананы шаңга бөлөйт. Бүткүл адамзат адамга өмүр, жашоо тартуулаган аялзатынын улуулугуна тазим кылып келет. Аял керемет, улуу зат. Ою тунук, балага деген идеясы бийик, дили таза, аялзаты менен бирге билими бекем, тарбиясы терең, руху түптүү урпактар жаралат. Ал урпактар улут келечеги. Дүйнөдө аялзат ар дайым урматталып, үй бүлөдө жана коомдо татыктуу орун ээлеп келет. Аларга эне, жубай катары ар дайым аяр мамиле жасалып, ысый урмат көрсөтүлүүсү зарыл. Ошондой эле ар бир эл аялдардын коомдук ордун кылымдардан бери ооздон оозго өтүп сакталып, ошол элдин адабий, маданий мурастары катары калыптанып калган чыгармаларды чагылдырат. Ал чыгармаларда аялзатынын даанышмандыгы, кара кылды как жарган калыстыгы даңазаланган. Аял үйдүн гана куту эмес. Ал билим тарбиянын ыйык бешиги болгон билим берүү мекемелеринин да куту экенине ынануу бүгүнкү кыргыз коомунун негизги талабы. Мугалим, окутуучу, тарбиячы, бала бакчада, мектепте, жогорку жана орто окуу жайларында жакшылыктын уйткусу, ынтымактын данакери, жылуулуктун булагы. Бул аялдарга түмөндөгөн түйшүк жүктөлүп, бир жагынан бала баккан камкор эне, өмүрлүк жарына сүйүктүү жар, экинчи жагынан окутуучу, тарбиячы, өнүгүп, тез өзгөрүп турган жаңы кырдаалга, талаптарга төп келген билим берүү айдыңындагы талыкпай изденген инсан. Өзүн интеллигенциянын үлгүсү катары алып жүрүүнүн өзү эле жеңил иш эмес. 60 жылдык тарыхы бар куттуу окуу жай Ош технологиялык университетинин өнүгүү тарыхында жүздөгөн аялзат эмгектенип, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымдарын талыкпастан кошуп келишет. Бүгүнкү күндө биздин окуу жайда жалпы 506 аял эмгектенет. Алардын арасында 280 профессордук окутуучулук курам, 86 окуу көмөкчү персонал, административдик башкаруу түзүмүндө 67, чарба кызматында 73 аял бүгүнкү күндө эмгектенишүүдө. Илимге салым кошкон илимдин 4 доктору, 34 илимдин кандидаты жана 18 кафедра башчы аял эжекелерибиз бар. Урматтуу айымдар, дүйнө сулуулугун сактап турган сиздер. Аялзаты бар аалам сулуу, асман жар. Бар болуңуздар, ардактуу айымдар. Урматтуу аялзат, сиздерди келе жаткан эл аралык 8 март күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Университетибизде негизги иштин баардыгын астыга жылдырган, жогору көтөргөн бул силердин салымыңар деп эсептеймин. Албетте, жаз майрамында силердин майрамыңар бул биз үчүн аябай ыйык майрам деп эсептейбиз. Себеби сиздер коомчулукта сабак берүүдө салымыңар өтө чоң. Сиздер бар, биз барбыз. Аялзаты биз үчүн эне, эже, карындаш. Бизде мусулманчылыкта да айтат го, жанагы бейиш энелердин таманында деген сөз бекеринен эмес. Ошондуктан биз мен өзүмдүн атыман, жалпы гуманитативный колледждин атынан ушу Оштуда эмгектенип жаткан аялзатын алдыда келип калган 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыздардай, кыргыз акындарындай аялдарга арнап сезимдерин билгизген башка акындарда деле бар, бирок бизчелик эмес. Мен ошон үчүн ойлойм, биздин аялдарды, кыргыздын аялдарын кыргыз жигиттери жакшы сыйлашат, алардын биздин турмушта ээлеген орду өтө чоң. Аялзаты мен үчүн эне. Эне бул университет. Бейиш эненин таманында демекчи, эне бул бейиш. Сүйөм десең жар, эркелетем десең кыз, сыйлайм десең апа. Урматтуу энелер, эжелер, карындаштар, сиздерди кирип келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктайм. Аялзаты сыз турмуш биз үчүн, эркектер үчүн жок эле болсо керек дегенде ойдомун. Анткени эми жашообуздун турмушу, жашообуздун ушу берилиши аялзат менен Кудайым бирге берип койгон экен. Мен ойлоймун,
аял затсыз бул жашоодо кызыксыз болсо керек деп ойлоймун. Бұл майрамдын башталышы менен бирге мына жаз менен кошо кирип келе жаткан жакшы жашагындагы өзүнүн жакшы жемиштерин берет деген ойдобуз. Азыркы учурда карап көрсөк биздин кыздарыбыз, эжекелерибиз биздин баягы окуу жайдын өзгөчөлүгүнө карабастан биздин окуу процессинде илимий иштерде бир топ жакшы ийгиликтерге жетишип университеттин жакшы жактарын коомчулукка көрсөтүүгө аракет кылып атышат. Аккуу жок жерде көл көрксүз, аял жок жерде эр көрксүз, аялсыз кимди сүймөксүз. Аял жок жерде үшкүрүп, көйнөктү жөндөп бире албай, көргүлүктү көрмөкпүз деп Байдекем айткан экен. Андыктан бу адамзаттын жаралышында аял заттын ролу теңдессиз. Аял заты тазалыктын жарчысы, аял заты сыр сандыктын ачкычы, аалам кызык аял заты барында, аял заты үй бүлөнүн бактысы. Урматтуу Ош технологиялык университетинин жалпы айымдары, ак саама энелер, асыл зат апалар, аруу зат эже карындаштар, сиздерди эртеңки 8 март аялдардын эл ара байрамы менен өзүмдүн жана факультеттин жалпы жамаатынын атынан куттуктайм. Энелер, карындаштар, айымдар, куттуу болсун жаз майрамы мартыңар, көтөрүлүп маанайыңар жаркысын, жаз айында ачылгандай жарпыңар. Ардактуу апалар, эжелер, карындаштар, силер үйдүн гана куту болбостон, коомубуздагы бардык жактардан өзүңөрдүн эбегейсиз эмгектериңерди көрсөтүп келе жатасыздар. Сиздер бар үчүн биздин жашообуз ачык, көңүлүбүз ток. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, чын ден соолук. Дагы бир жолу 8 март майрамыңыздар менен.